Садиктер боюнча да ушуну бир расмий айтып койсоңуз. Мисалы, ушул боюнча дагы Мазгачева менен да шаардын вице-мэрин менен да талкууладык да. 26-садик бар. Бул Ак үй ынтымак ордонун жанында да. Аякта Белинский боюнча бүт заезддер жаап коюшуптур. Эми ошол садикке кечишкен мамлекеттик кызматта эле иштеген адамдар азыр деген сааттарды жылдырбадыңыздарбы? 8-де садикке балдарды салып барабыз дейт, анан 8-де жумушубуз да башталат дейт. Жолдошум бир баланы бир садикке алып барса, мен мектепке алып барса, мен баламды садикке алып барып, ортодон жумушка кечип калсак, аяктан да тилип атабыз дейт да. Ушул боюнча так ачык бир түшүндүрмө берип коесуздарбы? Убактысын жылдырганы боюнча садиктерде. Бул боюнча негизинен эмгек кодексине биз 8 сааттык жумушчу күнү да ошол 8-ден баштап кечки жумуш убактысына чейин. Эгерде кошумча убактысын жылдырсак, анда кошумча төлөп беришибиз керек да. Бул именно муниципалдык садиктер жөнүндө сөз болуп атат. Бардыгы мыйзам чегинде бирдей кабыл алынат. Мурда деген кандай болчу, эртерээк барып калганда? Мурда жетишчүбүз дейт да. Мурда мындай эркин болчу, азыр толугу менен жөнгө салынып атат да. Тем более жаңы жобо кабыл алынды азыр. Кыргызстандын аймагында бирдиктүү режим системасы кирген. Эгерде ата энелер сүйлөшүп алып туруп кошумча ошондой бир каражаттарды бөлүштүрсөк, биз деле мыйзамды бузуп калабыз деп атат да, ошондойбу? Эртерээк же кечиккендерге кошумчалап бир дежурный кылдырсак деген суроону сурап атышат да. Бул жерде билим берүү мыйзамында дагы Элдар агай билет, эгерде мугалимге кошумча кызмат көрсөтүү болсо, дополнительное образование үчүн төлөгөнгө агартуу кесибине сверхурочныйга уруксат берилген. Бирок мамлекеттик базистик окуу планынын алкагында алганга акысы жок. Эгерде ашыкча убактысын балага бөлсө, мейли репетитор болобу, мейли кандайдыр бир иштерди жүргүзүп. Ошондо мыйзамдуу жолу кандай болуп калат? Атайын мында жетекчилик менен барып ата энелер чогулуп сүйлөшсө болобу? Сүйлөшүп туруп, ошонун бардыгын мыйзам чегинде толугу менен көрсөтүп, анан ошол жерде ал өзүнчө кошо дагы ИП алат мугалим. Дежурство үчүн, дополнительный дежурство болуп калат. Жарым саат эртерээк чыкса же жарым саат кечигип калса, жумуштан алып да чыгып кечиккен ата энелер ошентип Ал жеке контракт болуп калат да, ата эненин балдары менен. Биригип алып алар ошентип түзүш керек анда. Эми түшүнүктүү. Рахмат, мыйзамды колдойм. Рахмат.